Кечээ 17 декабрда Гапаратиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейинде таланттуу сүрөтчү, айкелчи Тамила Маматованын Жашоо ыргактары аттуу жеке көргөзмөсүнүн ачылыш аземи болду. Аземге чыгармачыл интеллигенциянын өкүлдөрү, маданият ишмерлери, көркөм өнөр окуу жайларынын студенттери жана искусство көрмандары катышты. Бүгүн көргөзмөнүн аталышы Жашоо ыргактары деп аталды. Себеби жашообузда эле болуп жаткан окуялар биз мен ички туюмдарыман жаралган скульптуралар коюлуп атат. Анан бул жерде акыркы 6 жылдагы жасалган жумуштар. Ага чейин болгон выставкаларым Санкт-Петербургда, Москвада, анан Будапештте болду. Бул музейде экинчи жолу болуп атат. Жалпысынан 6-чы выставкам. Анан 35 иштеримдин фотолору, алар уже орнотулган, ордун тапкан жумуштарым болсо, калгандары малый пластикалык жумуштар. Бул жерде 40ка жакын жумуштар коюлду. Портрет жанры, анан кыргыз темадагы скульптуралар коюлду. Келген коноктор Тамила Маматованын чыгармалары бул жөн гана чеберчилик эмес, кыргыз элинин жан дүйнөсүн жана мүнөзүн терең чагылдырып турарын айтышты. Кыздары кыйын кыргыздын 19-кылымда эл туташ сабатсыз болуп жаткан кезде бизде Курманжан датка чырактай болуп жанып чыккан, аны баарыбыз билебиз. Ошондой эле мифтеги, жомоктогу кыздарыбыздын образдары толтура. Ал эми биздин бүгүнкү Тамила кызыбыздын ушундай оор эркектер, жигиттер жасай турган кесипти колго алып, ушунча ийгиликке жеткенине баарыбыздан кубанып турабыз. Бир ушу кыздын ийгилиги үчүн кол чаап коелучу Шатыратов. Тамиланын чыгармачылыгы бул көргөнүн көргөндөй, билгенин билгендей көчүрүп койгон скульптор эмес. Бул кыз ой жүгүртүп алган, ата-бабадан бери келаткан салтты кармаган. Ошо жаш болуп туруп, ошо өзүнүн жан дүйнөсүндө кыргыздын салтын, наркын алып жүргөн кызыбызга ийгилик тилейли. Талант деген бул адамга бир жолу берилет. Бул жаш кезинен эле ушунчалык жөндөмдүү болчу да. Себеби 6-чы, 7-чи, 8-чи класстарда биз экскурсия барабыз да. Кыздардын баары ойношсо, Тамил ойнош эмес да. Баягы баштыктарга топурак салып, чопо салып, акташтар салып, жакшынакай таштарды алып, ошо барган машиналарга жүктөп Тамиланыкын алып келчүбүз да. Анан аябай кызыктым. Бул эмне кылат болду экен муну деп анан бир күнү үйүнө бардым. Барсам тим эле көп кылып эми жасап коюптур да адамдардын баштары, чыгармаларда. Бул талант мында ошол 6-7-чи класста эле байкалган да. Ички дүйнөсү менен сырткы дүйнөсү төп келген ушунчалык. Өзүнүн кесибин сүйгөн чыныгы инсан да. Онун даңкы мындан да көтөрүлөт, мындан да чоң нерселер жаратып, кыргыз элинин атын чыгара турган кыз болот, азамат. Бала кезинен 3 жашынан баштап эле ылай менен ойноп, нерселерди жасап дайыма аракетчи эле да. Мен ойлочу элем бул кызыман эмне чыгар экен, өзүмө окшогон доктор болобу деп үмүт кылчу элем да. Бирок биздин кесипти аркалабады. Ушу кыйын кесипти аркалады да. Эми мен сүйүнөмүн, ушунчалык кубанамын ушундай деңгээлге жеткенине. Мындан дагы бийиктерге көтөрүлсүн, эл колдосун, дайыма элдин патасы менен жүрсүн дейм кызым. Ошо анан эми буну талант мен Алла берген, Кудайым берген талант деп эсептейм да. Көп жылдан бери негизи келип жүрөм, ар бир ачылышы, көргөзмөсү болгондо, анан бүгүн баарысын көрүп чыгып, ичинен көбүнчө басым жасаганы бул Түш деген атайын чыгармасы экен. Мында кандай десем, Тамиланын ушундай таланты бар, таштарды сүйлөтүп, ичиндеги бар нерсени үнсүз, тилсиз сыртка таш аркылуу өзүнүн колу менен, таланты менен жеткирип берүү. Мисалы үчүн ошол Түш деп турат. Ал эми жасалгасы болсо, адамдын биз түшүбүздө көргөндө эртең кандай ойгонобуз, ошону бул чагылдырып бере алганы да. Андан башка көпчүлүк дагы жасалгандарын көрүп чыктым. Алардын ичинде мисалы үчүн Чыңгыз Айтматовдун айкели или Бала Манасчы, ошолордун көбүрөөк эми адам тартип этип турат да. Ошол мындан нарыдан көп ийгиликтерди каалайбыз, көп
өзүнүн ичиндеги уйгу туйгусу менен болгонду таш аркылуу, скульпторлук ошол аркылуу өзүн элге тартуулап, Кыргызстанды алыска тааныткан таланттардан болуп жүрүшүн каалайт дейм. Кыргыз эми таланттуу эл экени, кыргыз өнөргө жакын экени бул талашсыз далил. Ошол өнөрдүн ааласында, ошол искусствонун айланасында бул эми скульптура деген дүйнөлүк алкактагы искусство, дүйнөлүк алкактагы маданият, дүйнөлүк алкактагы өнөр. Ошол өнөрдүн Кыргызстандагы, кыргыз жериндеги, ала тоодогу бир жаштардан чыккан алдыңкы өкүлдөрү деп Тамиланы айта алабыз. Анткени иштерин карап отура турган болсок, бул биздин негизги басым бул ушул улуттук баалуулуктарыбыз дагы бар. Ошол улуттук баалуулуктарды алып жүрүүчүлөр жана ошол улуттук баалуулуктарга арналган тематика, Манас темасына арналган чыгармалары бар. Жана ошондой эле ошол жалпы дүйнөлүк философиялык багытты камтылган чыгармалары бар экен. Жана ошондой эле ушул Орто Азия дейбизби, же түрк тилдүү мамлекеттердин баягы чыгаан инсандарын жазаган чоң эмгектери бар экен. Айтор кайсыл өңүттөн карабай эле бардыгы ошол көргөн көздүн толтуруп, көдөндү толтуруп бир кубанта турган чыгармалар экен. Канткени менен кыргыз ушул өнөрүндө ушундай кыздардын чыгып атканы, тарых жаратып атканы бул мамлекет үчүн, улут үчүн чоң казына болуш керек деп ойлойм. Тамила Маматованын көргөзмөсү укмуштуудай бир өзгөчө өтүп атат. Ушул баштан баштап көрдүм. Мынакей баягы мындай карасаң ушунчалык бир кичинекей эле кыздын колунан бир баягы азыр эле Меңде Мамазаев эже айткандай эркектин колунан келбеген иштерди сатсаптыр дегендей, анын сыңары ушунчалык сонун скульптураларын көрүп, эмгектерин көрүп атам. Анын эмне айткым келет, бул Тамиланын өзгөчөлүгү мында неме экен да, скульптураны тирүү адамдай жандантып коет экен, лицосун, жүзүн. Тамилага мындан ары чыгармачылык ийгилик дагы, мындан дагы бийиктиктерди багындыра берсин, биздин кыргыздын жүзүн көрсөтүп, кыргыздын тарыхында ушул Тамила Маматова деген ушундай скульптор болгон дегендей, ушунчалык бул азыр келечеги кенен жаш кыз, мындай айтканда, бирок мындан дагы көптү мен күтөм дагы. Тамила Маматованын эмгектери убакыттын ритмин, улуттук мүнөздүү жана адамзатка болгон терең сый урматты даңазалаган жандуу чыгармалар. Көргөзмө 2025 жылдын 5 январына чейин уланат.